Көчөлөрү түп-түз болуп, Avenue Street'tey. Кышык көчөлөрү аз эле. Мурда иштеп, кийин иштебей калып, дагы эле мына иштейм деген аэропорту бар. Аксылыктар эч качан урсаң да, сойсоң да, Африкада деле сурасаң, жалалабаттыкпыз дешпейт. Айтылуу токтогул боздогон алымкан сулуу, жеңи жок ашык болгон көк сулуу деген сулуу аксыдан чыгышкан. Акын акын эмес, аксынын кызын сүйбөсө деп коюшат. Аксынын сулуулары илгертен бүт кыргыздарга белгилүү болгон. Эмнегедир аксылыктар өздөрүн ак сөөктөрбүз деп шерденишет. Түндүк түштүк диалекттерин аралаштырып өзгөчө сүйлөшөт. Аксылыктардын салттары да ошондой аралашкан. Дагы бир өзгөчөлүгү, аксыда Америкада эки чоң партия бар дегенде эки чоң уруунун эли жашашат. Саруулар жана багыштар. Бул эки урууга кирбеген да жашоочулары бар, бирок алар аз эле санда. Дүйнөдөгү эң сулуу көлдөрдүн бири керемет Сарычелек көлү Аксыда. Барганда барбаганда арманда. Сарычелекке дүйнө жүзүнөн көп туристтер келип суктанышат. Кызыл китепке кирген жапайы жаныбарлар Сарычелек кооругунда толтура. Көбү Аксыдамын десең билбеши мүмкүн, бирок Сарычелектенмин десең, ошо жактансыңбы деп коюшат. Аксыда Кара камыш деген укмуштай сулуу көл жана шаркыратма дагы бар. Аксыда Авлетим, Итагар, Боспиек, Мукур, Сыны жана башка кызык аттары бар айылдар бар. Падыша ата деген укмуш сулуу байыркы тарыхый жерге барсаңар болот. Ыйык мазар, петроглифтер ошол жерде. Аксылыктар эр жүрөк, тайманбас келишет. Чындык үчүн жанын сүрөп күрөшүп келишкен. Акаевдин доорунда биринчи жолу бийликке каршы демонстрацияга чыгышкан. Аксылыктар илгери эң биринчилерден болуп Кыргызда хаан көтөрүшкөн. Калгандары кийин ошонон үйрөнүшкөн. Аксыда климаты да өзгөчө. Бир жеринде кар кетпей балдар чанат тээп жүрүшсө, ошол эле кезде дагы бир жеринде жер айдап жүрүшкөн болот. Аксы кайнаалынын мекени. Бизде да өсөт кайнаала десең, жок, биздикинде эмес силердики дейт. Кожогаты да укмуш келет. Башка жерлерден бир айырмасы жапайы мөмө жемиштер аз келгенсип, толгон жаңгак токойлор бар. Карагай, арча, көлдүн толкуну сымал кылкылдап өскөн жайлоолор бар. Аксыда көмүр кени ачылган. Кең байлыктары тоолорунда эбегейсиз дагы эле толтура. Авлетиндегидей чоң бака терек Кыргызстанда эч жерде жок. Аксынын ашуулары аркылуу таласка ашып кетсе болот. Байыркы кожо жаш мерген камалып түшө албай калган Авлети маскасы да ушул жерде. Барсаңар байкагыла, калып калбагыла аскада. Аксынын индүктөрүн сойсоңуз, токтудай 12 килограмм эт чыгат. Атактуу акын, комузчулар Жеңи жок менен Ниязаалы Кыргызстан тарыхый романынын эталону болгон айтылуу Сынган кылычты жазган Төлөгөн Касымбеков, ак тандай акын комузчу Токтосун Тыныбеков Аксыдан болушат. Кокон хандыгында кыргыздардын ичинен биринчи болуп 1000 башылык жогорку аскердик чинге жеткен көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, аскер башы Нүзүп би Аксыдан болот. Мына ушундай ак сөөктөрдүн мекени Аксы району. Аксыга келгиле, Сарычелекке келгиле, кайнаалы жеп кеткиле. Аксы жөнүндө дагы кызык нерселерди билсеңиздер, комментарий калтырып кетиңиздер. Эмки видео Ала Бука району жөнүндө болмокчу. Саламатта калыңыздар. Подписаться кнопкасын басып коюңуздар.